Assalamu alaikum tuğanlar. Efirde maksimaldı bölüşөбүз. Bugünkü temamız geçegi günü Askar Akayev келген экен Кыргызстанга, ошо боюнча болмокчу. Анан эл кыйналып атса, элдин жашоосу оорлошуп атса, мыйзамсыз бийликтин эки эр азаматы ысык көлдө чардашып жүрөт, чардашып. Ошо боюнча болмокчу. Максималды бөлүшөбүз туугандар. Мен Аскар Акаевдин келишин бул бардык эле уже ар бир кыргыз эли уже анализ чыгарып, политолог болуп калса керек уже бунун болушун бардык эле билген. Бул дегени бул бийлик менен ким болбосун, экс-президент болобу, качкак президент болобу, вор закон болобу, керек болсо азыркы баягы Атамбаев маалында чыйып кеткен Азиз Батукаев болобу, Бакиев болобу, кемеси болбосун сүйлөшүп кустуруу деген нерсесин үйрөнүп алышты. Ошондой кустуруп келип беймарал келип кете берет Кыргызстанга. Себеби Аскар Акаевди өзүңүздөр билесиздер, бул кишиге мен как жаран катары, аксакал катары сыйлайм, бирок ошол аксакалыбыз ошол кишинин айынан ошол президент болуп турган да туугандар. Президент болуп турган маалда мына кыргыз элини мигрант кылган ошол киши туугандар. Мына биз кыргыздар азыр Россияда, Америкада, Европада, Кореяда жүрүшөт. Ушунун кишинин салымы чоң туугандар. Ошону ачык эле айтыш керек. Бул киши, ушул кишинин союз бузулгандан кийин бул киши келди президенттикке. Бул киши ошо ар бир приватизацияга күнөөлүү. Колхоз ушул кой ушул баардыгын сатып жок кылып, акыры азыр көрүп атасыздар, ошо калдыктарды эми Садыр Жапаров баардык нерсени сатып атат. Мегаком, башка ишканалар, аэропорт, окшогон ишкана, мамлекеттик ишканаларды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошондой ошонун көчү болуп атат. Ошо Аскар Акаевдин маалында жүргөн эски кадрлар ошол Садыр Жапаров, Ташиев деле Аскар Акаевдин маалында бар болчу, мисалы. Жанында жүргөн баардык элечи. Ошол кадрлар эми азыр ошолун көчүн улап келип, мына акыркы күндөрү өзүңүздөр көргөндөй кандай келишимде булар алып келишти билбедим, бирок баягы алдаганы жакпады да магачы. Розыска берип, ГКМ алып келди деп туруп эфирге бергени мага жаккан жок, мисалычы. Бул ошентип калп айтып пиар кылганы мага мисалы жаккан жок. Келди, келишим болгон, кандай келишим болгон, аны ошол ким келишим түзсө ошолор билет, Аскар Акаев билет. Менин жеке өзүм оюм туугандар, Аскар Акаев камалыш керек. Кандай болбосун, профессор болобу, аксакал болобу, камалыш керек. Себеби мен бул кишини күнөөлүү деп эсептейм. 15 жыл башкарды, ошо 15 жылдын ичинде бир 5ке жакын 5 жол конституциянын 5ке жакын конституцияны өзгөртсө керек болмокчу. Эми көрүп атпайбызбы? Бул деле азыркы деле мыйзамсыз Садыр Жапаров деле конституцияны өзгөрттү. Кайсы президент келбесин конституцияны өзгөртөт экен да, өзүн ылайыкташтырыпчы. Бирок баягы оралбаган орок тандайт болуп туруп эле ошол эле кыргыз элине Аскар Акаев деле, башкасы деле, Садыр Жапаров деле жакшылык кылган жок. Өкөт тең эле жакшылык. Өкөнүн эле статусу бирдей туугандар. Бул деле уру, Садыр Жапаров деле уру, ошол эле. Өкөнүн статусу бирдей эле. Мен жеке өзүм оюм да. Жеке мен өзүм оюм туугандар. Себеби биз кыргыз эли акылыбызга киришибиз керек туугандар. 2005-жылдагы революция бекер болуптур да. 2010-жылдагы революция бекер болуптур. 2020-дагы пол революция, половина революция бекер болуптур да. Мен ошентип ойлоп калдым. Бизге кыргыз эли эми ошончо кылмыштарды кылып 15 жыл бийликти башкарды, чардайышты, керек болсо баласы, аялы, кызы болуп. Эми азыр унчукпай отурган мен кыргыз эли таң калтырды меничи. Таң калтырды. Беймарал жүрөт. Акаев келди. Бир реакция, мен элдин реакциясын көргөн жокмун, мисалычы. Бир реакция, эл реакция чыгыш керек, жок дегенде митинг кылыш керек эле де, жок дегенде бул киши деген эми жаш өтсө деле, бирок кылмышы бар да туугандар.
Мына мен мисалы бул кишини кылмышкер катары эсептейм. Себеби 15 жылда кыргыз элине жакшылык кылып атты туугандар. Эми жакшы кылган жерлери бар да, бирок кыргыз элинин эшекке мингизгенин биз мойнубузга алышыбыз керек. Азыркы бийлик кыргыз элине питке мингизди. Буну да мойнубузга алыш керек. Буну да мойнубузга алышыбыз керек туугандар. Буну да алып мойнубузга, акылыбызга киришибиз керек. Анализ чыгарып үйрөнөлү туугандар. Таза инсандарды, жүрөгү таза инсандар бар биздечи. Мына люстрация дедиңер эле, мына люстрация эмес, ошол эле эски, ошол атам заманындагы 30 жылдан бери иштеп келаткандардын баардыгы эле азыр мыйзамсыз бийлик болуп отурат мисалы. Эртең бул деген нерсе туугандар. Аскар Акаевдин келиши туугандар биздин кыргыз элинин аброй дейм да мындай кандай деп түшүндүрсөм экен. Кыргыз элинин көңүлүн тепселеп койду да. Ачык керек бул нерсеничи. Уруп ойнойм деп койду да. Мен келишим түзүп мен алып келдим деп керек болсо Аскар Акаев кече конференция берип атып ГКМБдан чыккан малды Садыр Жапаров менен жолуктум дейт. Кылмышкер менен кылмышкер жолугуптур да, мындай айткандачы. Кылмышкер менен кылмышкер жолугуптур. Анан чыгып ГКМБга келиптир. ГКМБдан ошол кумтөр боюнча показания берип атат. Мен кыргыз элине жардам бергени келдим дейт. Ушу кандай жардам берет экен? 15 жыл жардам бербеген, эми кантип жардам берип калат экен мен түшүнбөйм. Эми билбейм. Баягы кеңешчи катары урдаштан жардам бере экен же түшүнбөйсүң да бул. Эми бул мындай бул мыйзамсыз бийликтин бул тактикасы баягындай саясаты баягы пиар компаниясы да. Мына Аскар Акаевди алып келдик. Эч ким алып келбегенде биз алып келдик депчи. Эми алып келгени менен сүйлөшүү жолу болду да, туурабы? Бир нерсени сүйлөштү. Бул өзү эле келерген жок да, туурабы? Эми силер бир мындай безопасностьты карайбыз, ошол камабайбыз деп алып келдиңер, эми чакырдыңар да, эми ошон үчүн келди. Эми бир жагында адамгерчилик жагында туугандар аксакал эми мындай калыс сөз да. Эми аксакал 70тен өтүп калды, 70-80ге барайын деп калыптыр. Бирок бир кыргыз элинен кечирим сурап койгон жок го. Же кечирим сурадыбы? Кечирим сураган жок да. Кечирим сураганда дагы мисалы мен ушундай болгонду кечирим сурады. Мейли деп аксакал деп коюп унчукпай койсок болот эле. Андай болгон жок да. Ошондой туугандар, эми анализ чыгаралы, ойлонолу. Мына 30 жылдан бери сыртта мигрант болуп жүргөндөр эми биздин бала чака да мигрант болот, неберебиз да мигрант болот. Урдагандар урдап 30 жылдан бери урдап жүрүп, эми балдары урдайт, балдарын багабыз, аталарын багабыз. Ошондой жашоо, ошондой кыргыз элине жашоо жагат окшойт. Бир тартип болуш керек да кыргыз элинде. Кичине болсо дагы элдин камын ойлогон бир мыйзамдуу президент келиш керек да. Унчукпай отуруп мына наглость деп коет буну туугандар. Мен ачык айтайын. Бул деген Садыр Жапаров менен ГКМБнын төрагасы Камчиев Ташиевдин наглость деп коет бунучу туугандар. Бул эки акмак, мындай айткандачы, эки дөперас. Эки дөперас элдин эл менен эсептешпей туруп, эл менен кеңешпей туруп алып келип, керек болсо бир жумадан кийин кетет деп Аскар Акаев конференция берген жерде, интервью берген жерде айтып атат. Буну камабайт туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтайын. Буну камабайт. Бул кетет, Москвага келет. Мен кандай болбосун камалыш керек. Мен сиздерге айтып кетейин. 2005 революцияга ушул Аскар Акаевдин үй бүлөсү жана өзү күнөөлүү, жанындагы соратниктери күнөөлүү туугандар. Ушул деңгээлге бизди түшүргөн ушу Аскар Акаев күнөөлүү. Аскар Акаев түздөн түз жоопкерчиликти алыш керек туугандар. Мына биздин тентип кеткенибизге, биз ушинтип жүргөнүбүзгө баардык нерсеге ушу Аскар Акаев күнөө. Каркыра боюнча да Аскар Акаев күнөөлүү. Каркыраны ушу Аскар Акаев берген. Ким билет, ким билбейт экен, ушу Аскар Акаев президент маалында кол койду, чоң айтып ратификация кылып берип койду. Ратификацияны кийин кылышат. Ушул кол койгон туугандар. Мына ачык эле айтайын, каркыра, мына
мына каркыра деп мына докансалар, ушу Садыр Жапаровдун тарапташтары, мен сиздерге айтып кетейин, ушул каркыра боюнча Аскар Акаевден талап кылгыла. Себеби Аскар Акаев күнөөлүү каркыра боюнча. Ошол туугандар. Мен башка сөздөрүм бар эле. Анан мына өзүңүздөр билгендей эми бул хайп болуп атат. Хайп 2 күндөн бери Аскар Акаев келди. Мына маалымат, орустардын маалымат борборлору, информациялык агентстволору бул бир жумадан кийин 10 күндөн келет деп атат. Булар железно айтып атат. Булар келет, буну камалбайт деп. Бирок мен сиздерге айтып кетейин, бул кишини камабайт, бул келет. Действительно азыр бир жумадан кийин кетиши мүмкүн. Кече өзү айтпады, мен мына юристиме мен кеткенден кийин мен ордума ошол киши жооп берип, баардык жообун берет деди го. Мына туугандар. Билбедим, эмне деген эл болдук. Ошондо эми биз билбейм, мен түшүнбөдүм. Кылмышты кылып коюшуп, анан кыргыз элин кыйнап коюшуп, анан ушинтип эле келип кетип жүрсө, анда бизде кылмыш кылган адам жоопко тартылбайт экен да биздечи, бизде жоопкерчилик жок экен да. Эми канча 15 жыл кыйнады, 15 жыл кыйналдык, кандай деген күндөр өтпөдү, туурабы? Канча деген завод, фабрикалар ушул кишинин алдында приватизация болуп, талкаланып, заводдордун металлдары Кытайга кеткен туугандар. Ушул кишинин малында, ушул киши күнөөлүү. Ошентип эле айтам туугандар. Анан туугандар, мен эфирди азыраак эле кылып, эми кийинки келиш туугандар, мен эми будан дагы ойлонуп атам. Кийинки келиш Бакиев келиши мүмкүн. Бул деген боло турган нерсе, себеби Акаев келгенден кийин Бакиев келиш керек. Бакиев келет, мен ошентип эле ойлойм, себеби жол ачылды да. Жол эми кыргыз элин, булар кыргыз элинин реакциясын текшерип көрүштү туугандар. Ачык айтайын, кыргыз элинин эмне дейткенде текшерип көрүштү. Кыргыз эли унчукпай койду. Эми эртең Бакиев келгенге жол ачылды туугандар. Бакиев да келет. Келбесин дегендер да унчукпай отурбайбы азыр? Эми келбесин деп Бакаевди убагында келбесин деп баягы 2005 кылган революциябыз, мындай айтканда, жөн эле текке кетип калды туугандар. 2005 революция текке кетти туугандар. Значит, биз туура эмес жолдо кетип атпыз да. Значит, ошо малда кылган революционерлер туура эмес кылыптыр деп, ошондой мен жеке өзүм баам бердим туугандар. Себеби мына мыйзамсыз болсо дагы Ажо өлкө башчысы келишим түзүп, керек болсо резиденцияда кабыл алып, айтып атпайбы мен ошо өлкө башчысына ыраазычылык билдирем деп. Эми болду да. Бул киши, мен айтып атпайбы, маньяк болсо деле, баягы по жизни кеткен рецидивист, супер маньяк болсо деле, бул келишим түзө берет экен. Сүйлөшүү жолу менен, кустуруу жолу менен ошол азыркы бийликтин, мындай айтканда, акча экен да бул бийликке. Ушу акчаны төлөсөң эле болду. Акчаны берсең болду туугандар. Анан туугандар, бүгүн маалымат булактарда Сариев камалыптыр. Сариевди Кумтөр боюнча камаган окшойт. Бул боюнча да эфир кылам туугандар. Бул боюнча да эфир кылам, Сариев боюнча дагы. Анан мынабы Ысык көлдө чардайып жүргөн эр азаматтар боюнча азыр мен ошонун теманы бүтүрүп, ошонун аягына чыгарып туруп, анан эфирди аяктан аракет кылам туугандар. Эми кыргыз эли питке мингени көрүнүп турат. Кымбатчылык, суу дефицит, свет дефицит, баягы Бакиев маалында айткандай тезек тергиле дегенде, жакын арада тезек терип калышыбыз да мүмкүн, себеби суу дефицит, сууну сатып жүрген. Быйыл дыйкандар өтө кыйналышты, өтө катуу кыйналышты. Эми ошо Мегаком кетти, Мегаком сатылды, көп нерселер сатылат туугандар. Себеби биз кыргыз эли өзүбүз күнөөлүүбүз туугандар. Биз ушул адамды түрмөдөн алып чыгып, мыйзамсыз алып келип отургуздуу эл.
Эми жоопкерчилик элде болот туугандар. Себеби биз караган жерибиз жок. Бул адамдын кылмыш кылган ишин, соттолгонун, керек болсо жогорку соттун өкүмү туруп ошону мыйзамсыз алып келип райондун соту менен актап коюп, частный ишин актап коюп, мыйзамсыз премьер-министр кылып, мыйзамсыз талапкер коюп, мыйзамсыз президент кылганыбыз мына акыркы күндөрү биз ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Баткенде 44 жараныбыз тууган, Б күнү өлдү. Ошол Б күнү өлгөндө 2 күн уун чыкпай туруп алды да. 2 күн уун чыкпай. Ошонун алдын алса болот болчу ошол Садыр Жапаровчу. Ошол боюнча чыгып, ошол жерге өзү деле барса болот эле. 2 күн уун чыкпай турду. Берки досу Германияда жүрдү, Европанын бир жеринде жүрдү. Келгенче уун чыкпай турду да туугандар. 44 жараныбыз Б күнү өлгөн аз келгенси 40 чыкпай туруп Тажикстанга барып Рахман менен колун кармап учурашып келди туугандар. Бул деген намыздын жоктугу деп эле ойлойм да туугандар. Намыздын жоктугу. Эми кыргыз элине боло берет деп койдум туугандар. Бизге мына качкын президенттер эми болду, жол ачылды туугандар. Качкын президент келди. Эми Бакиев келет. Ушу качкындар келе баштады. Бул деген эми билбейм эми. Кыргыз элинин көңүлүнүн тепселек көңүлүн айтканда көңүлүн уруп ойногон жок да. Терс кылды болду. Все. Баягы Текебаев айткандай жаңы хан конституциясын алат. Баягы түркмен башын диктаторго окшотуп Кыргызстанды ошондой кылат деген туура эле чыгат окшойт туугандар. Мына унчукпа кыргыз элинин реакциясы жок туугандар. Реакциясы жок болду туугандар. Эфирди аяктап атып, мына эки мыйзамсыздарга айтып кетейин эле. Элдин камын көргүлө. Эл кыйналды. Продукта, азык түлүк, бензин, суу, свет, азыр светтер өчүп атыптыр. Булар чаардай жүрүшөт да азыр, чаардай. Булар деген 24 саат иштеш керек болчу. 24 саат иштеп, кыргыз элинин кыйналып аткан жерин жарымын алыш керек болчу да, иштеп ушу кыргыз эли кыйналбасын деп элге кызмат кылыш керек эле. Жок, андай кызмат жок туугандар. Ушу чарда ишип жүрүшөт. Чимкириктерди, косундуларды берип, резиденцияга чакырып, өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдарын алдыртып, баардык нерсени кылып атат туугандар. Бирок ушул кишилерге мен айтып кетейин, убагы келет, жоопкерчилик мойнуңарда бар. Жоопкерчилик болот. Силер азыркы кустурган баягы сценарийңар, азыркы кустуруп сценарийңар эч ким ишенбей да калды. Мисалычы, ошол Бабанов, Райым Миллион, Коля Кыргыз, Аскар Акаев. Азыр бул деле Аскар Акаевдин келиши, бул деле ошол эле сценариянын бири туугандар. Сценариянын бири, буларга ишениш өтө кыйын. Биз ошо баягы иллюстрацияны кабыл алышыбыз керек. Мына азыркы 5-октябрда 2025-жылы болгон кыргыз элинин жеңишин булар урдап алышты. Өздөрүнө элин айткандай кыргыз элин кидала кылды. Мындай айтканда кыргыз элини таштап койду. Кыргыз эли өзү менен өзү калай берди. Булар бийликке келди, мыйзамсыз келген менен бийликти алгандан кийин кыргыз элинин кереги да жок болуп калды. Азыр өзүм билем, өтүгүм төргүйлем, каалаганым кылам. Биздегидей Кыргызстандагы беспределде эч жерде жок экен туугандар. Кымбатчылык деле бизде, башкасы деле бизде. Мына кечегиндеги Афганистанда кыргыздар Тажикстанга кирип келишти. Ошондо ушул кече пост жазганда ошол кыргыздардын башын бириктирем деп кече посту бекер жазган эмескенде, ошол кыргыздарга бир көңүл буруп койгон жок да туугандар. Бул посттун жазганын себеби Акаевдин келишине жакын ошол бир күн мурун жазыптыр туугандар. Бул кыргыз элин ойноп да ойнобойт. Кыргыз элинин тиричилиги мененчи. Бул жеке өзүнүн амбициясын, досунун амбициясы менен жеке өзүнүн чөнтөгүн ойлогон мырзанын бирөөлөрү экен да, мындай айткандачы. Биздин кыргыз элге татыктуу президент келип, пешенебизге качыр эшек териптир, ачык айтайын. Мен айтканмын, бир
9 ай 10 ай мурун болбойт деп жүрүп мына ушул акыбалга келдик туугандар. Мына 2 айда толук кандуу ишке киришем деп жүрүп мына үзүрүн көрөсүңөр деди. 2 ай эмес 3 ай 9 ай. 9 айда бир результат көрсөтө турган жок. Мына жок, иштеки жок туугандар. Эми ошол моюнду сунуп эми ошол диктатор болобу, түркмен башы болобу, кыргыз башы болобу, эми ошентип ошонун жашоосуна үйрөнөсүңөр туугандар. Эми ошентип баягындай карапайымдын эли баласы түрмөдө отурат, акчасы барлар түрмө эмес, мындай за границага леченияга чыгат же частный клиникаларга жатат туугандар. Качкындар келе берет туугандар. Жол ачылды. Ошол жашоону өзүбүз тандап алдык. Көздү ачышыбыз керек эле. Аферист деген, мошенник деген, соттолгондугун баардыгын билип туруп, биз ошого көңүл кайдыгер карагандыктан ушул акыбалга келип турган учурубуз туугандар. Бул кишинин мен жеке жашоосун асылбайм, бирок саясатта кетирген катачылыктары өтө көп туугандар. Саясаттан кетирип, катачылыктарын кетирип, бир өзүнө кылмыштын бир канча деген тондорду мойнуна жүктөп алып туугандар. Узурпация власти, мисалы, захват власти, мыйзамсыз түрмөдөн чыккандыгы, мыйзамсыз келип премьер-министр отургандыгы, ушунун баардыгы мыйзамсыз туугандар. Качандыр бир күнү келет, ушул жооп берет. Аны ойлоп атат. Кайсы бийлик келбесин? Жаштардын бийлиги элеби, башкалардын бийлиги элеби, Атамбаевдин бийлиги элеби, Мадумаровдун бийлиги элеби, дагы башка Текебаевдин бийлиги элеби, кайсы бийлик келбесин? Молдокматовдун бийлиги элеби, Калмаматовдун бийлиги элеби, кимин бийлиги келбесин? Же Сапар Исаковдунбу? Кимин бийлиги келбесин, булар жоопкерчиликке тартылат. Кандай болбосун, булар жооп бериш керек. Элди кыйнады, туңгуюкка түшүрдү. Ошол туугандар. Эфирди аяктайын туугандар, аяктап атып аманчылыкта көрүшкөнчө ар бир кыргыз элинин тынччылык болсун туугандар, арзанчылык жеңилдесин, жашоолоруңар жеңилдесин, кыргыз элинин жашоолору жеңилдеп, ушу ар бирибиз кайдыгер карабай туугандар, ушу ар бир кылган кылмышын, ар бир кылган адилетсиз кылган нерселерин айтып туралы. Эркин сөздүк болгон кыргыз элинде боло берет. Бизди тил жулам, баягы жаңы закон албады, фейк закондорун алып, баягындай ошондой закондорду 10 жол, 100 жол алганда деле биз кыргыз эли айтып келгенбиз, айта беребиз. Кемчилиги барбы? Айтылып келген, айтылып келе берет. Оппозиция болгон и боло берет. Мына ошол. Мен бирок дагы бир нерсе айтып кетейин туугандар. Мына күзгө мен ошол ар бир Кыргызстан жаранын сыртта жүргөн, убактылуу иштеп, жашап жүргөн кыргыз жарандарын чакырып кетем. Күзгө Кыргызстанга кайталы. Ачка калабызбы, эмне кылабыз, Кыргызстанга барып жашайлы, Кыргызстандын мамлекетин түптөй эле жакшы туугандар. Бул кетиште бул мамлекетибизден ажырап калышыбыз мүмкүн туугандар. Себеби булар бизнесмендер, булар заправщиктер. Булар ушу только өзүнүн кызыкчылыктары. Биз кыргыз мамлекетин ойлойбуз десек, бизге окшогон патриот жигиттер, сыртта жүргөн патриот жигиттер кайтышыбыз керек. Кыргызстан келечегин өзүбүзгө жоопкерчиликтен алып туруп, ошол саясат жоопкерчиликти өзүбүзгө алып туруп, өзүбүз алдыга жылдырып кетпесек, булар бизди же Кытайга же Россияга сатып бериши мүмкүн туугандар. Мына ошол бир эле мисал кечеги Кемпироват, Орто Токой суу сактагычтары, ГЭС туугандар. Кыргыз элинен сурабай туруп, мына 100 гектар жерлерди бердим, алгылы бердим, мына ГЭСтерди берип атам, биргеликте курабыз. Орто Токой суу сактагыч Өзбекстанга кетти, Кемпироват берейин деп эле Кемпироваттын эли чыгып, Кемпироват сактап калды, мына ушул туугандар. Акыркы күндөрү Тажикстан агрессия кылып келе берет. Өзүңүздөр билип атпайсыздарбы? Провокация кылып, бу кылып, ошол жерде канча деген үй бүлөлөр үйсүз калды. Ошол үйлөр мына кыш келип атат, кыш жакындап калды. Ошол үйлөр дагы эле бүтөлөк туугандар. Каяктагы асман шаарды ойлоп табышып, ошол асман шаарды кое туруп, ошол Баткендеги үйлөрдү биринчи салгыла. Асман шаарды эмне кыласыңар? Ошо асман шаарды сиздерге окшогон 100 сабыр жапар, 1000 камчы ташип болгон учурда эле сала албайсыңар ага. Ага эмне керек? Акыл керек, инвестиция керек.
Mana tуугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элин ошо күзгө чакырып кетем. Ар бир жараны, сыртта жүргөн жарандарыбыз кайталы токтойлу тууган, ушу миграцияны токтотолу, барып ошол жерде жашайлы, кыргыз элинде өзүбүздүн тиричилигибизди кылалы. Ырыскыны Кудай берет. Ырыскыны Кудай берет туугандар. Болбосо жакынкы арада Кыргызстан мамлекетине ажырап калышыбыз мүмкүн туугандар. Мына эки акмактар Кыргызстанды же сатып жок кылат, же бир нерсе кылып банкрот кылат туугандар. Саламатта калыңыздар. Эфирге көрүшкөнчө.